Коронавирус жакындады, баарына даяр турушубуз керек. Абылгазиев элге кайрылды. Өлкөдө коронавирус аныкталып калышы мүмкүн. Ага Кыргызстан даяр болушу керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев брифинг учурунда айтты. Ал коңшу мамлекеттер Казакстан менен Өзбекстанда коронавируска кабылган учурлар катталганын эскертти. Картаны карасаңыздар, коронавирус аныктала элек аз эле мамлекет калды. Анын ичинде Кыргызстанда бар. Өзбекстан менен Казакстанда чыкты. Оору аныктала элек өлкөлөрдүн саны уламдан улам азайып бара жатат. Биз да буга даярып турушубуз керек. Бул мамлекеттерден бизге миңдеген адам кирип чыгат. Ошондуктан вирус келбейт деп айта албайбыз. Бул жалпы элдин көйгөйү. Илдет менен чогуу күрөшүп, саламаттыкты сактоо министрлиги сунуштаган эреже кеңештерди сактайлы, деди өкмөт башчы. Шыкмаматов, биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан КЛДП бийликтин партиялары. Экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов журналист Майраш Базлакунова менен болгон YouTube каналындагы маегинде парламенттик шайлоого оппозициялык партия менен барарын билдирди. Бирок ал партиянын атын айтчык айткан жок. Шыкмаматов айрым саясий партиялар жөнүндө коомчулук билбеген маалыматтарды билерин айтып, биримдик мекеним Кыргызстан, Кыргызстан либерал-демократиялык партиясы бийликке ыктаган партиялар деп эсептей турганын айтты. Мен так айтам, оппозициялык партия менен барам. Атамекенди таштап бийликтин партиясы менен бармак белем. Бийликчил партиялар биримдик. Мекеним Кыргызстан жана КЛДП. Шыкмаматовдун мындай пикирине КЛДП жооп кайтарды. Партия Фейсбуктагы расмий баракчасына Шыкмаматов КЛДП бийликтин тегерегиндеги партиялардын бири деген өзүнүн жеке жоромолун билдирген жана оппозицияда эмес деп баалап, бул партияга кошулбайм деген оюн айткан. Ар бир саясатчы коомдук ишмер же катардагы жаран болобу өз оюн айтканга укугу бар, деп жазды. Ошондой эле партиянын катарына Шыкмаматовду чакырбаганын билдирди. Азырынча мындан башка партиялар саясатчынын пикирине жооп бере элек. Кыргызстанда 250дөн ашык саясий партия юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Парламенттик шайлоо быйыл октябрь айында өтүшү керек. Ага чейин 12 апрелде 5 шаарда жана бир нече айылдарда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтөт. Абылгазиев азык-түлүк баасын тескөө боюнча буйрук чыкты. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев нан, кумшекер, өсүмдүк майы баштаган 11 өнүмдүн баасын тескөө боюнча буйрук чыгарды. Премьер-министр бул тууралуу 16 мартта уюштурган брифингде билдирди. Бүгүндөн баштап монополияны жөнгө салуу боюнча агенттик менен нандын баасын аныктоо боюнча ишти бүткөрөт. Чектөө киргизебиз. Ошол койгон чектен ашырып саттырбоо боюнча. Ал кызмат жана нандын баасы аймактарда канча, Бишкекте канча болушу керек аныктап чыгат, деди премьер-министр. Дүйнөдө тарап жаткан коронавируска байланыштуу акыркы 2 күндө Кыргызстандын базарларында азык-түлүк сатып алууну каалагандар көбөйгөн. Буга байланыштуу шекер сыяктуу азык-түлүк кымбаттаганы байкалган. Кыргыз өкмөтү коронавирус илдетине байланышкан кырдаалды пайдаланып, кызыл кулактык кылып жаткандар жаза тартаарын эскерткен. Ички иштер министрлиги коронавирус боюнча жалган маалымат тараткан 15 факты катталды. Милиция жалган маалымат тараткан жарандардын тек жайын аныктоо иштери жүрүп жатканын, учурда республика боюнча 15 факты катталганын маалымдады. Алардын бири Бишкек шаарынын Чүй областынын Москва районунун Беловодск айылынын 27 жаштагы тургуну болгон. Ал Instagram социалдык тармагы аркылуу коронавирус өлкөгө келген, ызы-чуу болбош үчүн айтылбай жатат деген жалган маалымат тараткан. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазык кодексинин 344 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Ички иштер министрлиги жалган маалымат тараткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертти. Милиция мыйзамды билбегендик жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотпой турганын билдирди. Өзбекстанда коронавируска чалдыккандар 4 киши болду. COVID-19 вирусуна чалдыккан бир ташкенттик аялдын уулу менен кызына да бул алааматтуу вирус жуккандыгы тастыкталды. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги билдирүү таркатты. Билдирүүдө илдетке чалдыккандар менен байланышы болгон үй-бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы тең вирус таануу илим изилдөө институтунун клиникасына жеткирилгени белгиленет. Бул аял байырлаган көп кабат үйдөгү 230дай тургунда дарыгерлердин көзөмөлүнө алынды. 11 мартта Ташкентте Парижден кайткан алик аял жана анын уулу кызынан тышкары алардын үй-бүлөсүнө тиешеси жоктагы бир өзбекстандык коронавируска чалдыкканы кабарланды.
Аталган министрликтин маалыматына караганда, бул 4-чү киши 15 мартта таңгамал Өзбекстан аба жолдору компаниясынын Стамбул-Ташкент каттамын тейлеген учагы менен Өзбекстандын борборуна кайтып келген. Айтмакчы, 15 мартта Ташкенттеги атайын жыйында Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов чыгып сүйлөп, базарларда коронавирусту шылтоолоп негизсиз баа көтөрүү далааттарына эч жол берилбей тургандыгын баса белгиледи. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 15 мартта Өзбекстандык кызматташы Абдулазиз Камилов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Борбор Азиядагы коронавируска байланыштуу кырдаал жана бул илдетке каршы биргелешип иш-аракет жүргүзүү маселелерин талкуулашты. Кыргыз өкмөтү бүгүндөн тарта күнү түнү иштей баштайт. Кыргыз өкмөтү коронавируска каршы күрөшүү үчүн бүгүндөн тартып дем алыссыз күнү түнү иштейт. Бул туурасында премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев брифинг учурунда билдирди. Өкмөт башчы коронавирус коңшу Казакстан менен Өзбекстанга жеткенин белгилеп, Кыргызстан коргонуу боюнча ыкчам аракеттерди көрүп жатканын айтты. Каатчылык менен күрөшүү үчүн өкмөт бүгүндөн баштап дем алыссыз күчөтүлгөн режимде иштейт. Өкмөт мүчөлөрүнө, мамлекеттик органдардын жетекчилерине, орун басарларына, акимдер менен область башчыларга эс алмай жок, күн-түн дебей элибизге кызмат кылууга даяр болобуз, деди Абылгазиев. Соңунда өкмөт башчы өлкөдө коронавирус жуктурган бир дагы факты катталбаганын эскертти. Ошол эле учурда жарандарды эл чогулган жерден оолак болууга чакырды. Криштиану Роналду отелдерин оорукана кылууга берди. Ювентус футболдук клубунун чабуучусу португалиялык Криштиану Роналду коронавирус менен күрөшүү максатында мейманканаларын оорукана катары пайдаланууга берди. Бул тууралуу Марса гезити жазды. Маалыматка караганда, Сапсков 2 менен ооруган бейтаптар бул ооруканалардан акысыз дарылана алышат. Роналду ал жерде иштеген дарыгерлер менен кызматкерлердин маянасын да өзү төлөй турганын айткан. Футболчунун мейманканалары Португалиянын Мадейра жана Лиссабон шаарларында жайгашкан. 12 мартта клубда чогуу ойногон Даниэле Руганиден коронавирус аныкталган соң Роналду Португалияда карантинге алынган. Португалияда 245 адам вируска кабылган. Дүйнө боюнча COVID-19 вирусун 163.600дөн ашык киши жуктурду. Коронавирус күн ысыганда жоголот деген божомол жокко чыгарылды. Күндүн жылышы менен коронавирус жоголот деген божомолдор анчалык негиздүү эмес. Мындай пикирин РИА Новости агенттигине Россиянын Илимдер академиясынын кызматкери, медицина илимдеринин доктору Борис Раевич билдирди. Абанын температурасы канчалык көтөрүлгөн сайын коронавирус ошончолук алсызданат деген ишеним пайда болууда. Бирок бул жөн гана айрымдардын фантазиясы. Ойлоп көрсөңөр, вирус кышкырсын 10 градус жылуу болгон Ухан шаарынан келди, деди Лимпост. Анын айтымында азыр вирус кайдан келип чыгып, алгач кимге жукканы тууралуу маалыматтар дагы деле акырына чейин иликтенип бүтө элек. Андыктан анын кандай учурда кантип жок болорун дагы эч ким билбейт. Эске салсак, 11 марттын түнүндө Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус пандемиясын жарыялаган. Андан бери Борбор Азиянын ичинен Казакстан менен Өзбекстанда бул вирусту жуктуруп алгандар аныкталды. Азырынча Кыргызстанда коронавирус жок. Орусия өкмөтү Беларусь мамлекети менен болгон чек арасын жапты. Бул тууралуу Орусия өлкөсүнүн премьер-министри Михаил Мишустинге таянып, орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Биз өлкөбүздү бул коркунучтан коргоп калуу үчүн бардыгын жасайбыз. Коронавирус оорусун алдын алууга жана биринчи кезекте бул ооруну жайылтпоо үчүн зарыл болгон бардык чараларды көрүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз, деп билдирген премьер-министр. 15 мартта Орусияга Испаниянын борбору Мадрид шаарынан келген Венесуэланын жаранынан коронавирус оорусу аныкталган. Бул жаран Под Московиядан табылган. Акыркы маалыматтар боюнча Орусияда 63 адам коронавирус оорусун жуктуруп алган. Пакистандын президенти Ариф Алифи дүйшөмбүдө Кытайга 2 күндүк сапарга аттанды. Президенттин кеңсеси 15 мартта билдиргендей, Кытай лидери Си Цзиньпин жана башка расмий адамдар менен жолугушуулар каралган. Билдирүүдө эки өлкө жакын дос жана бекем өнөктөш деп сыпатталат. Ошондой эле бул сапар Бейжин жаңы коронавируска каршы күрөшкө жигердүү катышып жаткан маалга туш келгени белгиленет. Кытайдын Ухан шаарынан тараган вирус ушул тапта 157 өлкөдө катталды. 16 мартта Пакистан илдетке кабылган дагы 41 киши аныкталганын билдирди. Оору жугузгандардын жалпы саны 94 кишиге жетти. Иран менен чек арада карантинге алынган ондогон киши, көбү ыйык жайларга зыяраттан кайтып келаткандар, санитардык шарттарга нааразычылыгын билдиришүүдө. Бир алкак бир жол долбоорунун алкагында Бейжин Исламабадка $10 миллион инвестиция жумшоого убада берген.
Коронавирус вакцинасы сыналчу чычкандар $3000 сатылууда. Лабораториялар үчүн жаныбарларды өстүрүп сатуу менен алектенген компаниялар иммунитети модификацияланган адамдын гени салынган чычкандарды коронавируска каршы вакцина издеп жаткан окумуштууларга $1000 $3000 чейин сата баштады. Бул тууралуу «Известия» басылмасы жазды. Мисалы, Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин илим поздоруна Калифорния штатында жайгашкан Гауэн биотехнологиялык компаниясы 3 башка түрдүү чычкандарды сунуштаган. Биринчиси гендик рецепторлору алып салынгандар, экинчиси иммунитети адамдыкы сыяктуулар, үчүнчү топко адамдын гени салынгандар. Бул баалар 3 чычкан үчүн көрсөтүлгөн. Университеттин академиги Сергей Недосопов уникалдуу өзгөчө көбөйтүү алууга мүмкүн болгон келемиштер үчүн бул баа анча деле кымбат эмес экенин айтты. Ал иштеген окуу жай COVID-19 вирусуна каршы вакцина издеп жаткандыктан ушул сыяктуу чычкандардын жок дегенде бир түрү керек экенин кошумчалады. Өкмөт доллардын баасын 73 сом кылып кармайбыз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 16 марттагы брифингде сомдун абалы жөнүндө да маалымат берди. Өкмөт башчы Улуттук банк менен сүйлөшүп, бийлик доллардын курсун 73 сомдон көтөрбөөгө аракет кылаарын билдирди. Муңайдын баасын түшкөндүктөн коңшу мамлекеттердин улуттук валюталарын түшүрүүгө мажбур болушту. Орусияда 10%, Казакстанда 4,12%га чейин төштү. Биз Улуттук банк менен сүйлөшүп, сомдун баасын 73 деп кабыл алдык. Ушул чекте кармайбыз, деди өкмөт башчы.